Asır ezelden hazır deleten, aradandın ayıl bulağı. Alsa eken dep eldin murasın, ara tene tilep turabı. Aylımda ata saltı begele, aylanam tolo asıl gebele. Ardayım bargım gelet gezire, balalığım balgam alıp koygon simal sezile. Tanımal kalu sezim gelet bir uvak, düğün çögüm dayar zamattan ertesi yoldu karaptan. Jürü jürü ketti ganda ayılıma ayılıma. Kalayımdın tamırına, tarıхымдын taң sırına. Kalayımdın tamırına, tarıхымдын taң sırına. Ayıl jıtынан akıl sergise, atalarga kulak ergise. Түндүгүнөн түнү жылды санаган, болду беле сенде билесе. Шибер баскан жылаң айлак текенектен секирип, атка минип аттан кулап эр жигиттер жетилип. Алтын шакек упай чертип ак терегиң көктерек, айылыңдан алган отуң терең акыл күч билек. Таанымал талуу сезим келет бир убак, düğün çögüm dayar zamаттан эртеси жолду карап. Jürü jürü ketti ganda ayılıma ayılıma. Kalayımdın tamırına, tarıхымдын taң sırına. Kalayımdın tamırına, tarıхымдын taң sırına. Көбүз бир чоң ойгон айыл, эсимде калды түбөлүк дайым. Балалык кезге түшүп айылды, айланайлы кыргыралы. Курбуларды чогултуп барып, дасторкон алып, отунду жарып, жаңырсын айылдын сонун ырлары. Шараккан булагы жүрөгө дарып, баралы айылга тажатса шарым, жандырып жайлоодо жаштыктын шамын. Алабы жүрөктөр бир аз жашарып, алабы жүрөктөр бир аз жашарып. Ааламга жол айылдан өтөм, унутпай сактаймын мен аны эсте. Сагынып айылды кучактап бекем, түн чөгүм алып айылга кетем. Kalayımdın tamırına, tarıхымдын taң sırına. Kalayımdın tamırına, tarıхымдын taң sırına. Kalayımdın tamırına, tarıхымдын taң sırına. Barakelle. Çınara studiyasının biyçileri bu biymenен Taşkent şahrında жақында болуп өткөн көк жаңырдуу эл аралык конкурста гран-при сыйлыгына ээ болгон. Çınara studiyasının biyçileri. Залгар ойду таразалап батырган, закымдаган ак таңдар тактырган. Заманымдын асыл болгон байлыгы, замандашка салам айтып кайрылам. Амансыздарбы? Жашоо кызык жакшылардын сабында, өмүр кызык ден соолуктун барында. Өзгөчө бир сонун жакын адамың учурайса тирүүлүктүн таңында. Арыбаңыздар. Өзүңүздөр билгендей, Жаш жылдыз 2025 кароо сынагын ачык деп жарыялайбыз. Жаш жылдыз 2025 кароо сынагы бул убакытка чейин биринчи, экинчи жана үчүнчү сезондо өткөрүп келсе, бүгүнкү күндө 4-чү сезондо өткөрүү алдында турат меймандар. Ал демесе 4-чү сезондун эмнеси менен өзгөчө деп жаткан болсоңуздар, гран-принин ээсине атайын таажы тагылып, жана ошондой эле Турция өлкөсүнө жолдомой карабыз меймандар. Бул да болсо Чынара студиясынын эркеги. Бир таптыч, бир баскыч болсо дагы көтөрүп турат меймандар. Бир кол чалып койсок болобу? Рахмат.
Негизинен Жаш Жылдыз 2025 кароосундагы 4-сезондо 11 жаштан 14 жашка чейинки кыздар арасында өткөрүлүп турат меймандар. Тактап айтканда Бишкек шаарында 7 мектептин таланттуу кыздар арасында өткөрүлөт. Андыктан Чынара студиясынын негиздөөчүсү жана жетекчиси Миссис Кыргызстан 2022 сынагынын Гран-при ээси, теле алып баруучу, организатор, хореограф, 3 уулдун мээримдүү энеси, наамдары жана жетишкендиктери тууралуу айта турган болсок, мыкты теле алып баруучу, даражалуу мугалим, жыл мыктысы 2020, главные женщины Азии, Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин ардак грамотасынын ээси жана мыкты жетекчи, мээримдүүлүк төш белгилеринин ээси Турсунбаева Чынара Кыдыралиевнаны сахна төрүнө чакырабыз. Кол чабуулар болсун. Кол чабуулар менен Турсунбаева Чынара Кыдыралиевна чакырылат. Кол чабуулар улубайкты меймандар. Кемексиран эмесе бүгүнкү Чынара студиясынын негиздөөчүсү, бүгүнкү Жаш Жылдыз 2025 кароосунагынын уюштуруучусу Чынара айымга микрофон суналат. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, келген кадамыңыздарга таазим. Мына ушундай менин ийгилигимди сиздер менен бөлүшкөнү турам. Абдан кубанычтамын. Ар бир кичинекей наристенин же болбосо бойго жеткен кыздардын болгон таланттарын мына ушундай сахнада чагылдырууга максат коюп, азыр мына кезектеги 4-сезонду койгон турабыз. Өзүңүздөр азыр күбө болосуздар. Ар бир кыздын көмүскөдө жаткан таланттарын биз ачыкка чыгарабыз. Бул ушунча ошол бүгүнкү 4-сезондун 15 конкурсанты менен болгон күчүмдү жумшап иштедим. Баягы жамгырга окшоп суу сепсем, тамчылап түшкөн тамчыны чогултуп отуруп, ар ким өзүнүн аң сезимине жараша, кабыл алуу жөндөмдүүлүгүнө жараша кабыл алып, сиздерге тартуулашмакчы. Сиздер менен ушул сахнада көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Чынара айым тууралуу көрдүңүздөр, ардактуу айымдар жана мырзалар. Мыкты теле алып баруучу, даражалуу мугалим, жыл мыктысы 2020, главные женщины Азии, Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин ардак грамотасынын ээси, мээримдүүлүк төш белгилеринин ээси Турсунбаева Чынара Кыдыралиевна. Караңыздарчы, өзү жаш болсо да көптөгөн таланттуулардын өнөрүн эл оозуна алып чыгып, мына бүгүндө баарыңыздарга тартуулап турат. Миссис Кыргызстан 2022 сынагынын Гран-принин ээси.
Чорхмат Чынара студиясы. Кайрадан көңіліңіздерді экранға бұрауыз. Бірінші, екінші сезондың қатысушылары жөнді қысқаша видеоңыздағы бар. Бұға чейін Жаш Жылдыз 2025, 2024, 2023, 2022 қару сынақтары қандай деңгейде өткен барыңыздармен біргелікте көрелі. Barakende kolçalar tutsun, kolçaları ulbayıp meymanlar.
Çok rahmat, razıçılık bildireli. Sahnada özünüzleri görgöndö, albatta videodan görgön bolsаңыздар, алдыңыздарда сахнада 1-ci, 2-ci, 3-cü sezondun жалпы катышуучуларын күтүп алалы. Гран-при ээлерин күтүп алалы. Жаш жылдыз 2023 кароосундагында тактап айтсак 1-ci сезондун гран-принин ээси Стоянович Арина. Сезондун гран-принин ээси сахнада жаш жылдыз 2024 кароосундагы 2-ci сезондун жеңүүчүсү Талайбекова Сези. Талайбекова Сези жаш жылдыз 2024 Жаш жылдыз 2025 кароосундагы жеңүүчүсү Козубаева Раяна. Козубаева Раяна. Қолчалыңыздар, ұлғайтқан меймандар. Рахмат достар. Келіңіздер қолчап қойсақ болады жаштарға, біздің қарындаштарымызға, қырғыздың ер-азамат қыздарына қолчаулар жарғаулы. Рахмат, разышылық білдіреді. Ардақтуу айымдар жана мырзалар, бүгүн барыңыздар менен ортоктош болобуз. Дегенде жаш жылдыз 2025 кароосундагынын жеңүүчүсү ким болот? Алдыңкы мүнөттөрдө, алдыңкы сааттарда сиздер менен биргеликте аныктайбыз. Анда эмесе калыстар тобу менен тааныштырууга уруксат этиңиздер. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Бүбүсара Бейшеналиев атындагы Кыргыз улуттук маданият жана искусство университетинин доценти, оончу, композитор, бүткүл союздук жана эл аралык конкурстардын лауреаты, виртуоз, аккордеонист Долдурбай Урманбетов агабыз. Колчаулар болсун. Жана ошондой эле Вице айым Кыргызстан 2018 титулунун ээси, жылдын эң модалуу ишкер айымы, башкача айтканда самая модная бизнес-вумен, эл аралык Инкурбизнес компаниясынын аймактык директору Сакенова Чолпон айым. Жана ошондой эле калыстар тобунун курамын толуктайт Думанаев Модес моделдик агенттигинин негиздөөчүсү, теле алып баруучу, ырчы жана Кыргызстандын эң сымбаттуу мырзасы Думанаев Аскар мырза. Рахмат, каракылды карт жарган калыстар тобуна ыраазычылык билдирип кетебиз. Дегенде бүгүндө жаш жылдыз 2025 кароосуна жеңүүчүсүн биргеликте калыстар тобу тараза ташын тең салмактап бизге аныктап берет деп терең ишеничтебиз. Анда эмесе негизинен жаш жылдыз 2025 кароосундагы 5 тапшырмадан турат. Алгачкы тапшырма бул конкурсанттар менен таанышуу жана жалпы бий. Бул тапшырмада дефиле жана бий жөнүндөгү бааланат. Бий жөндөмдүүлүгү.
Абдувалиева Сумая. Номер 2 мектептин окуучусу 13 жашта. Номер 2 конкурсанткабыз Таштанбекова Адемир 13 жашта. Номер 3 конкурсанткабыз Токтобулова Аяна 13 жашта. Номер 4 конкурсанткабыз Кулатова Аелита 12 жашта. Номер 5 конкурсанткабыз Эрлан кызы Айназик 11 жашта. Номер 6 конкурсанткабыз Журчиева Ханиса 12 жашта. Номер 7 конкурсанткабыз Абдурасулова Иная 11 жашта. Номер 8 конкурсанткабыз Эсенбекова Аруке 11 жашта. Ар бир конкурсан чыкканда колдоп турсак болобу? Номер 9 конкурсанткабыз Аскарбекова Аелина 12 жашта. Номер 10 конкурсанткабыз Муратбекова Алия 13 жашта. Номер 11 конкурсанткабыз Курманалиева Нурдемир 14 жашта. Номер 12 конкурсанткабыз Төлөсунова Алина 14 жашта. Номер 14 конкурсанткабыз Азаматова Аделина. Номер Кадырматова Айыма 13 жашта. Номер 15 конкурсанткабыз Мусулова Нурпери. Антебес алдыңыздарда 4-ші сезондың қатышушыларының дефилесіне көңіл бұралы. Жаш жылдыз 2025 кароосунагынын катышуучулары. Ардактуу калыстар тобу дефилесине көңүл буралы.
Келиңиздер арнамдуу айымдар жана мырзалар, ар бир конкурсанттын көрөрмандары колдоп, коштоп, ышкырып, кыйкырып туралы. Чарахмат жалпы катышуучуларга бир ыраатчылык билдирип, кол чап койсок болобу? Ийгилик каалап, экинчи тапшырмага даярданууга узатабыз. Ага чейин сахнага калыстар тобунун мүчөсү Догдурбай Урманбетов агабызды чакырабыз. Мекеним аттуу патриоттук чыгармасы менен. Кол чабуулар болсун меймандар. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу бүгүнкү Жаш жылдыз конкурсунун катышуучулары жана ошондой эле ата-энелер. Мына бүгүнкү катышуучуларга мен каалап кетер элем, ушу дүйнөлүк аренага чыксын, Кыргызстандын желегин бийик көтөрсүн деген мааниде мен өзүмдү сиздерге Мекеним аттуу патриоттук чыгармамды аткарып берейин. Менин ырларымды көпчүлүк жылдыздар, эстрада жылдыздары аткарышат. Мен өзүм аткаруучу болбосом да, өзүм бир чыгармамды ушу жаштарга арнайын. Мекенчил болууга чакырам. Мекеним, маэстро. Ырысты алапо, ырындай топтон
Озбай жүріп сақтаған манастарда Тазыр бұлар арпағына бүткілейін Ұлпылан түркігілді үштік жерін Құрманжан басы көсулейін Ол жүріп Озбайдың ырларында Құмарлана ұлып келер қырғыз елін Құмарлана ұлып келер қырғыз елін Баракелде, 10-чы жана композитор Долдурбай Урманбетов ағауыз болды. Чорхмат айтауыз шығармачылы ері талап қолша қойсаңыздар да болады. Ардан тойымдар жана мырзалар, біз жалпы конкурсанттардың 2-чі тапшырмасына көңіл бұралы. Қырғыз биін, қырғыз тілін даңқтау. Бұл тапшырмада ұқымдан тұқымға уланып келе жатқан мақал лақаптағы ұнытпау. Жана ошондой мақсаты менен жалпы катышуучулардын сөз байлыгына көңүл бураңыздар. Анда эмесе биз жалпы конкурсанттарды тосуп алалы. Жаш жылдыз 2025 кароо сынагынын жалпы катышуучулары. Акылдуу, тартиптүү адамга бир эле жолу айтсаң, ал сразу түшүнөт. Акылсыз, тартипсиз адамга канча айтсаң да түшүнбөйт. Баракелде, биздин номер 2-чи конкурсантчыбыз Таштанбекова Адемир. Батырдын көркү элдикте бул макалдын чечмелиги адам коркуп турса да өз эли үчүн туруп берип, батырдыгын көрсөтсө ал эрдигин көрсөткөн болот. Батырдын көркү аны коркпогондо эмес, аны коркуп туруп ошол ишти жасаганында. Баракелде кол чалуулар болсун. Номер 3-чү конкурсанткабыз Токтогулова Аяна. Келсе эрте тур, таза өмүр сүрүн келсе эмгек кыл. Таза аба жуткун келсе эрте тур. Бул бөлүгү адам ден соолугу чындоо үчүн эрте туруш керектигин баса белгилейт. Эртең менен аба таза, жаратылыш менен байланыш күчтүү болот. Эрте туруп таза абада жүрүү ден соолукка пайдалуу, сергек жашоого жол ачат. Таза өмүр сүрүн келсе эмгек кыл. Бул бөлүгү жашоодо таза ак ниет жана бактылуу жашоо үчүн талыкпай иштөө керектигин түшүндүрөт. Баракелде, номер 4-чү конкурсанткабыз Булатова Аелина. Туулган жердин топурагы алтын. Бул макалдын
мааниси ар бир адамдын туулган жери болот. Кооз элелге чыксаң дагы, чет мамлекеттерге чыксаң дагы баары бир туулган жериңе жетпейт. Туулган жериң жүрөгүңдө калат. Рахмат. Номер 5-чи конкурсанткабыз Ерлан кызы Айназил. Жакшы бала баарына үлгү, жаман бала баарына күлкү. Бул мааниси деген жаман бала, жакшы бала баарына үлгү деген жакшы окуйт, бүт баарын жакшы кылат. Жакшы окуйт, бүт баарын угат, бүт баарын тил алат. Жаман бала баарына күлкү деген бул деген жаман бала жаман сөздөрдү айтат. Жаман маанилерди кылат. Номер 6-чы конкурсанткабыз Журчуева Ханиса. Эненин ою балада, баланын ою талаада деген макал мааниси эне болсо баласын ойлойт. Амандыгын бала болсо ал болсо жаштыгынын айынан оюун көңүл ачуу жана достору менен жүрүп энеси ойлонгонун көп деле сезе бербейт. Номер 7-чи конкурсанткабыз Абдрасулова Иная. Окуу билим булагы, билим жашоо чырагы. Окуу аркылуу сен билимдүү болосуң. Билим менен сен келечекте жакшы бир кесиптин ээси болосуң. Жана көптөгөн ийгиликтерге жетесиң дегендей, билимдүү адам караңгыда да өзүнүн жолун таап алат. Жана билим алуу эне менен кудук каскандай деп бекерден айтпаса керек. Анткени сен канчалык билимди терең билсең, ошончолук акылдуу болосуң. Номер 8-чи конкурсанткабыз Эсенбекова Аруке. Жакшы адам жайдан келип болсо кол кабышка кылууга шашат. Ал эми жаман адам пайдалуу нерсе болгондо гана келет. Номер 10-чы конкурсанткабыз Муратбекова Алия. Микрофонду ылдыйраак кылсаң, микрофонду ылдыйраак кылбайсың. Бул макал жакшы менен жамандын айырмасын абдан так айтып берет. Жакшы адам эл, коом, туугандар, достор үчүн аракет кылат. Алардын жашоосу жакшы болсун деп аракет кылат. Эгер жардам керек болсо жардам берет. Башкалар кыйын учурларда башкаларды унутпайт. Ал эми жаман адам өзүнүн гана пайдасын ойлойт. Жана башкалар кандай абалда болсо дагы Номер 9-чы конкурсанткабыз Аскарбекова Айелина болду. Номер 10-чы конкурсанткабыз Муратбекова Алия. агасын көрүп ийне өзөт, эжесин көрүп сүңдөсүн. Кичи бир туугандар агасы менен эжесинин жүрүм-турумун, сүйлөгөн сөзүн, кийим кийгенин карап, ошолордон үлгү алып чоңоюшат. Номер 11-чи конкурсанткабыз Курманалиева Нутмир. Оор иштен коркпо, оор сөздөн корк. Менин оюмча бул макалдын мааниси дене менен аткаруучу оор жумуштан коркпо,
Ал сага зыянын тийгизбейт, бирок адамдын жүрөгүн ооруткан катыр баркын түшүнгөн, сөздөр тилден сак бол деп маанисин билдирет. Номер 12-ci конкурсанткабыз Төлөсунова Алина. Кызды үйдө кыл жатпайт. Мааниси кыздын үйүндө ар дайым таза болуш керек. Кыз оокатка, жумушка тең болуш керек. Номер 13-ci конкурсанткабыз Кадыр Маматова Айыма. Жакшы дос кыйын күндө билинет. Жакшы дос бул сенин ар дайым жаныңда болуп, сага көмөк керек болгондо ал дайыма жардам берет жана сени колдоп турат. А жаман дос бул өзүнө керектүү нерсени алгандан кийин ал башка жактарга кетип калат, сага дайыма жаныңда болуп жардам берип турбайт. Номер 14-ci конкурсанткабыз Азаматова Аделина. Адамдын кийимине карап тосуп алышат, акылына карап узатышат. Бул макалдын негизги мааниси адамдын кийимине карап тосуп алышкандан кийин узаткандын алдынан адамдын көрсөткөн мамилелерини, акылыны көрсөтүп гана узатышат. Баракелде. Номер 15-ci конкурсанткабыз Мусулова Нурпери. Жакшы бала элбек, жаман бала тентек. Бул макал лакаптын мааниси жакшы бала ата-энесинин сөзүн угуп, ата-энесинин тилин алып, ата-энесине жардам берген баланы айтат. Жаман бала деген тентек, ата-энесинин сөзүн укпаган, ата-энесине жардам бербеген баланы айтат. Баракелде, кол чабуулар болсун. Ардактуу оюндар жана мырзалар, келиңиздер, биздин жалпы конкурсанттар кийинки тапшырмага даярданганга ийгилик каалап бир кол чапкылайбыздар. Өнөрдүн билип кадырын, жашайлы бийле ылайым. Өнөрдү өргөн чабытып, чачсак дейбиз бийлин буудайым. Сахнада Асман Эден студиясы Дардим бии менен. Asman Eden Stüdyosu. Asmanlar geldi, şirin bağrıda şeker. Güzeller kaşeker, hemen kehar yaşaken. Asmanlar geldi, şirin bağrıda şeker. Ne derdim bana ne derdim, soramayın siz ne derdim. Şu güzel gün yıl verdim, güleri ister geldim. Ne derdim bana ne derdim, soramayın siz ne derdim. Şu güzel gün yıl verdim, güleri
sözleri masalı azapları gülüp duran yüzleri yiyip koyacak gözleri defter sözleri masalı azapları gülüp duran yüzleri ne derdim bana ne derdim sormayın siz ne derdim şu kıza gönül verdim yerini ister geldim ne derdim bana ne derdim sormayın siz ne derdim şu kıza gönül verdim yerini ister geldim. Bakıp kalmanın bilmez, yamanı göze ilmez. Behudadır, behuda, öter yüreğim dürmez. Bakıp kalmanın bilmez, yamanı göze ilmez. Behudadır, behuda, öter yüreğim dürmez. Ne derdim bana ne derdim, sormayın siz ne derdim. Şu kıza gönül verdim, yerini ister geldim. Ne derdim bana ne derdim, sormayın siz ne derdim. Şu kıza gönül verdim, yerini ister geldim. Ne derdim bana ne derdim, sormayın siz ne derdim. Şu kıza gönül verdim, yerini ister geldim. Ne derdim bana ne derdim, sormayın siz ne derdim. Şu kıza gönül verdim, yerini ister geldim. Barakende Asman Edespi studiyası Dardin deyimine kol çalar bolsun. Çok rahmat jana ошондой эле Жаш жылдыз кароосундагы буга чейин эң алгачкы сезонунда мырзалар арасында өткөрүп келген. Сахнада Жаш жылдыз 2023 биринчи сезондун катышуучусу, модель жана теле алып баруучу Нурсуланбеков Эмирхан мектебим чыгармасы менен кол чалуулар менен күтүп алам. Gelingizler mayayı bayramlarına bayayı demekçi mektep gezmesi açılıp değil hep sıralar. Мектепке алгач барган күнүбүз кармаш этекейден жүрчүбүз алифбе бетин ачтык окудук таңбатанып кыздарды жатсынан тартып мектебимден окуткан эжелерим агайларым сиздерге башым ийип тажым кыламын 4 жыл бир окудук бек туугандай болуп калып бизге мекурлук келип баяктады. Кантемин мектебимди сагынбай эсимде ошол учур соңдумай колумда кызыл гүлдөр эң кызык ошол күндөр ой тилек оюн ыргабай мектебимден окуткан эжелерим агайларым сиздерге башым ийип тажым кыламын 4 жыл бир окудук бек туугандай болуп калып бизге мекурлук келип баяктады.
Aslanbekov Emirхан. Чоң рахмат, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ардактуу айымдар жана мырзалар, биздин 3-чү тапшырма бул кол өнөрчүлүк. Тактап айтканда биздин жалпы катышуучулар өз колдору менен жасаган көйнөктөрүн сиздердин алдыңыздарга кийип чыгат. Сиздерге маалымат катары болсун, салфеткадан тигип чыккан кийимдер бар экен. Андан сырткары салфетка, пакет айтор ар түрдүү материалдардан жасалган көйнөктөргө ортоктош болосуздар. Анда эмесе 3-чү тапшырма менен номер 1-чи конкурсанткабыз Абдувалиева Сумая. Колдоолор, ышкырыктар, кыйкырыктар болбойт. Номер 1-чи конкурсанткабыз Абдувалиева Сумая. Номер 2-чи конкурсанткабыз Таштанбекова Адеми. Номер 3-чү конкурсанткабыз Топогулова Аяна. Номер 4-чү конкурсанткабыз Булатова Алевина. Номер 5-чү конкурсанткабыз Ерлан кызы Айназир. Номер 6-чы конкурсанткабыз Журчиева Ханиса. Номер 7-чи конкурсантка Андрасулова Иная. Номер 8-чи конкурсантка Эсенбекова Аруке. Номер 9-чу конкурсантка Аскарбекова Аелина. Номер 10-чу конкурсантка Муратбекова Алия. Номер 11-чи конкурсанткабыз Курманалиева Нурдеби.
Номер 12-ci konkursantkamız Tölüsünova Alima. Номер 13-ci konkursantkamız Kadir Mamatova Ayma. Номер 14-ci konkursantkamız Azamatova Adelima. Номер 15-ci konkursantkamız Musulova Nurperi. Kayradan aldığınızlarga 3-cü tapşırma, kol önörçülük menen жалпы katışucularda kütüp alalı. Çoğunlukla жалпы биздин катышуучуларга ийгилик каалайбыз. Жана ошондой эле биздин жалпы катышуучулар 4-cü тапшырмага даярданганга чейин биз Калыстар тобунун мүчөсү Думанаев Аскар мырзаны чакырабыз. Сиздер үчүн бул Аскар мырза жигитке жетимишин ыраазыклап демекчи, теле алып баруучу модель болсо азыркы учурда ырдап көптөгөн кароо сынактарга катышып аткан чагы. Келиңиздер анда сахнада эстрадабыздын жарык жылдызы Думанаев Аскар мырза. Ракета чыгармасы менен. Чоң рахмат. Болсун, келиңиздер чогуу бирок билеп отуралы. Аскар мырзанын күйөрмандары колдон турсак болобу? Ты танцуешь на столе, я ничего поделать не могу. И вся посуда на земле, и я опять теперь бегу. О Боже, не знаю, что в тебе нашел я, но все же, когда ты рядом хорошо. А ты четкая, такая четкая, такая четкая, такая четкая. А ты четкая, такая четкая. А ты такая еще ракета-бомба, петарда. Мне бы с тобой так надо. Ракета-бомба, петарда, пушка, 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 девочка. Ракета-бомба, петарда. Мне бы с тобой так надо. Ракета-бомба, петарда, пушка, 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 девочка. Взяла мой телефон, что-то в нем пытаешься найти. Малышка, я же только твой камон, никто у нас не стоит на пути. О Боже, ну что же делаешь со мной?
такая ничего. Ракета-бомба, петарда, мне бы с тобой так надо. Ракета-бомба, петарда, пушка, 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 девочка. Ракета-бомба, петарда, мне бы с тобой так надо. Ракета-бомба, петарда, пушка, 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 девочка. Ракета-бомба, петарда, мне бы с тобой так надо. Ракета-бомба, петарда.